Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Адам ресурстары жана уюштуруу иштери башкармалыгынын башчысы Бообекова Айгүл Абдрахмановна маалымат беришет. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. 7 август 2020 жылдын статистикалык маалыматына карата акыркы 24 сааттын ичинде республикабызда лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу коюлган 660 бейтап дарыланып ооруканалардан чыгарылган. Алардын ичинен Бишкек шаарынан 142, Ош шаарында 83, Чүй облусунда 51, Ош облусунда 84, Талас облусунда 40, Нарын облусунда 19, Ысык Көл облусунда 91, Жалал Абад облусунда 89 жана Баткен облусунда 66 бейтап чыгарылды. Дарыланып аяк чыккан жалпы бейтаптардын саны 30.764 түздү. 2020 жылдын 7 августуна карата республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин 503 жаңы учуру катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 123 түздү. Жана Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 3, Ош шаарында 32, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 7, Талас облусунда 4, Жалал Абад облусунда 23, Баткен облусунда 25 жана Ош облусунда 24 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган жаңы учурлардын саны 380 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 121, Чүй облусунда 25, Ош шаарында 19, Нарын облусунда 8, Ысык Көл облусунда 74, Талас облусунда 31, Жалал Абад облусунда 30, Баткен облусунда 22, Ош облусунда 50 учур катталды. Жалпылап айтканда республика боюнча 39.162 учур катталган. Алардын ичинен 17.172 лабораториялык тастыкталган учурлар болду. Жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын жалпы саны 21.441 түздү. Бүгүнкү күндө республика боюнча COVID-19 илдетинен дарыланып жаткан бейтаптардын саны 7024 түзүп, алардын ичинен 1897 лабораториялык тарабынан тастыкталган жана 5127 бейтаптар клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2789 бейтап дарыланып жатат, Ош шаарында 577, Чүй облусунда 673, Ысык Көл облусунда 655, Ош облусунда 1112, Баткен облусунда 366, Жалал Абад облусунда 581, Талас облусунда 143 жана Нарын облусунда 128 бейтап дарыланып жатат. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен 4 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында жана Ош шаарында, Чүй облусунда, Ысык Көл облусунда өлүм учурлары катталган жок. Ош облусунда 1 учур, Талас облусунда 1 учур, Жалал Абад облусунда 1 учур, Нарын облусунда 1 жана Баткен облусунда дагы учурлар катталган жок. 7 август 2020 жылы медициналык кызматкерлердин арасында дагы COVID илдетин жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 17 адамды түздү. Алардын ичинен Ош шаарында 5, Ош облусунда 4, Жалал Абад облусунда 2, Баткен облусунда 3, Ысык Көл облусунда 3 медициналык кызматкер COVID илдети менен катталды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу коюлган 2928 учур медициналык кызматкерлердин арасында катталды. Алардын ичинен бир суткада 7 медициналык кызматкерлер ооруканалардан айыгып чыгып,
Мындан сырткары үй карантинден 45 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 2025 медициналык кызматкерлер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Согласно статистической информации на 7 августа 2020 года, за последние сутки стационаров страны выписано с выздоровлением с лабораторной клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 665 пациентов. Из них с города Бишкек 142, с города Ош 83, Чуйской области 51, Волжской области 84, Таласской области 40, Нарынской области 19, Высокольской области 91, Джалабадской области 89 и Баткенской области 66 пациентов выписано с выздоровлением. Всего выписано с начала эпидемиологического процесса 30 764 пациента. На 7 августа 2020 года по республике зарегистрировано новых 503 случая COVID-19, из них лабораторно подтвержденных случаев зарегистрировано 123, из которых в городе Бишкек зарегистрировано 4, в Чуйской области 3, в городе Ош 32, Нарынской области 1, в Высокольской области 7, Таласской области 4, Джалабадской области 23, Баткенской области 25 и в Волжской области 24 случая. Клиника эпидемиологически подтвержденных случаев зарегистрировано 380, из них в городе Бишкек 121 случай, в Чуйской области 25, в городе Ош 19, в Нарынской области 8, в Высокольской области 74, в Таласской области 31, в Джалабадской области 30, в Баткенской области 22 и в Волжской области 50 новых случаев. За весь период зарегистрировано 39 162 случая COVID-19, из которых 17 172 это лабораторно подтвержденные случаи, и клиника эпидемиологически подтвержденных случаев зарегистрировано 21 441. На стационарном лечении по республике сегодня находится 7024 пациента. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 1897 и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 5127 пациентов. По регионам в городе Бишкек находится на стационарном лечении 2789 пациентов, в городе Ош 577, в Чуйской области 673, в Высокольской области 655, в Волжской области 1112, в Баткенской области 366, в Джалабадской области 581, в Таласской области 143 и в Нарынской области 128 пациентов. За сутки от лабораторно подтвержденных и клинико-эпидемиологически подтвержденных диагнозов COVID-19 зарегистрировано 4 летальных случая. Из них в городе Бишкек, в городе Ош, Чуйской области, Высокольской области летальные случаи не зарегистрированы. В Волжской области зарегистрирован 1 случай, в Баткенской области также случаи не зарегистрированы, в Джалабадской области 1 случай, в Таласской области 1 случай и в Нарынской области зарегистрирован 1 летальный случай. Также среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 17 новых случаев COVID-19, из них в городе Ош 5, в Волжской области 4, в Баткенской области 3, в Джалабадской области 2, в Высокольской области 3 случая среди медицинских работников. Общее количество медицинских работников на сегодня составило 2928 случаев, из которых за сутки из стационаров с выздоровлением выписано 7 медицинских работников и с домашней самоизоляцией с выздоровлением выписано 45 медицинских работников. Всего по республике с выздоровлением выписано 2025 медицинских работников.
Спасибо. Айгуль Абдрахмановна, вам слово. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин электрондук саламаттык сактоо борборунун маалыматы боюнча ушул жылдын башына карата жалпы республика боюнча врачтар 13.709, мунун ичинен бүгүнкү күндө 53% иштеп жатат. Орто медициналык кызматкерлер 33.518, учурда 50% иштеп жатат. Кенже медициналык кызматкерлер 12.508, бүгүнкү күндө 46% иштеп жатышат. Алардын ичинен тобокелдик тобундагылар 10-14%га чейин түзөт, 10-12%га чейин бүгүнкү күндө сыркоолорго байланыштуу иштебейт. Андан башка эмгек өргүдө, бала багуулар жана эмгек өргүү акысыз чыгууда маалымдайбыз. Саламаттык сактоо министрлиги республиканын алыскы региондорун медициналык кадрлар менен камсыздоо үчүн Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бюджеттик окуу формасын аяктаган 169 бүтүрүүчүсүн бөлүштүрдү. Тактап кетсек, Баткен областына 12, Нарын областына 5, Талас областына 4, Ош областына 31, Жалал-Абад областына 19, Чүй областына 27, Ысык Көл областына 8 врач жиберилди. Мындан тышкары Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан депозит врача деген программанын негизинде соцфонд менен салыкты кармап калуу менен алыскы райондорго, чакан шаарларга жана айыл жерине каражаттары кошумча төлөнүп берилүүдө. Бир кварталда 38.692 сом түзүлөт. Республика боюнча аталган программада 175 адис бүгүнкү күндө камтылган. Тактап кетсек, Нарын областы боюнча 16, Баткен областында 49, Жалал-Абад областында 38, Ош областында 27, Ысык Көл областында 24, Чүй областында 7, Талас областында 14 дарыгер иштеп жатат. Мындан тышкары Бишкек медициналык колледжин Бишкек бюджет формасында окуган 70тен ашык быйылкы бүтүрүүчүлөр Бишкек шаарынын саламаттык сактоо уюмдарына бөлүштүрүлгөн. Ал эми жерлерге врачтарды бекитүү үчүн турак жай менен камсыздоо маселесинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары чоң роль ойношу керек. Ал эми Кыргыз Республикасында COVID-19 боюнча түзүлгөн эпидемиологиялык абалга байланыштуу учурда Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан төмөнкү багыттар боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ыктыярчы кадрлардын резерви түзүү. Анда бүгүнкү күндө 870 адам катталган. Булар ушул жылдын март айынан баштап Саламаттык сактоо министрлигинин багыттамасы боюнча саламаттык сактоо уюмдарында, обсервациялык аймактарында, күндүзгү жана түнкү стационарларда ишмерлигин камсыздоо үчүн иштеп жатышат. Саламаттык сактоо министрлигинин коронавирус инфекциясы боюнча өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал мезгилинде 4, 5, 6 курсундагы студенттери жана ординаторлору практикалык ишмерликке тартуу жөнүндө буйругун аткаруу үчүн ординаторлордун реестри түзүлүүдө. Бүгүнкү күндө 600 ординатор катталган. Булардын ичинен 300-ü бүгүнкү күндө тажрыйбасы бар. Андан тышкары менчигинин түрүнө карабастан медициналык жогорку окуу жайларынын студенттери бүгүнкү күндө 400 киши. Булардын 250-сü иш тажрыйбасы бар. Тактап кеткенде бүгүнкү күндө 4, 5, 6 курстун студенттери медбрат, медайым болуп иштегенге уруксаты бар. Ал эми ординатурадагы окуган биздин врачтар бүгүнкү күндө врач катарында иштегенге уруксаты бар жана иштеп келатышат. Саламаттык сактоо системасында айрым адистер боюнча чоң суроо талап эске алуу менен, мисалы тактап кетсем, электрондук саламаттык сактоо борборунун маалыматы боюнча үстүдөгү жылдын башына карата анестезиолог, реаниматологдор 588, инфекционисттер 222, пульмонологдор 37, тез жардам врачтары 58, вирусолог жана бактериологдор 124 киши.
эпидемиологдор 222 адис иштейт. Саламаттык сактоо министрлигинин бул жылдын 20 июлунда номер 531 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын июнундагы 2019-2020 окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттардын негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына окутуучу адистердин тизмесин жана окууга кабыл алуу көлөмүн бекитүү жөнүндө токтомун ишке ашыруу тууралуу буйругу менен Иса Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына дарылоо иш адистиги боюнча 210 орун бөлүндү. Медициналык профилактикалык иш 60 орун, бул былтыркы жылга салыштырмалуу 20 орунга көбөйтүлгөн. Педиатрияга 40 орун, медициналык айым иш боюнча 10 орун. Ошондой эле аталган токтом менен Ош мамлекеттик университети үчүн 80 бюджеттик орун бөлүнүп берилди. Мунун ичинде дарылоо иши адистиги боюнча 40 орун, медициналык профилактикалык иш адиси боюнча 20, педиатрия адистиги боюнча 15 орун бекитилди. Саламаттык сактоо министрлигинин ушул эле жылдын 20 июнундагы 2020-2021 окуу жылына ординатурага кабыл алуу планы бекитүү жөнүндө буйругу чыгарылган. Муну менен эпидемиология адистигине 30, инфекция ооруларына 22, микробиология, вирусологияга 30, анестезиология, реаниматология 26 бюджеттик орундар бөлүнүп берилген. Мындан тышкары Кыргыз Республикасында коронавирус инфекциясына байланыштуу түзүлгөн кырдаалды эске алуу менен 2020-2021 окуу жылына пульмонология адистигине 35, медициналык тез жардамга 12, клиникалык лабораториялык диагностикага 20 адистиктерине орундар көбөйтүлдү. Андан тышкары быйыл Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипов Жээнбековдун тапшырмасы боюнча бүгүнкү күндө Саламаттык сактоо министрлигинин, Каржы министрлигине жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине анализ менен кат жолдонгон. Ал жерде бүгүнкү күндө 250 бюджеттик орунга көбөйтүүсүн суранып, бүгүнкү күндө тактап кетсек 390 бюджеттик орун бар. Жогорудагы айтылгандын тышкары бүгүнкү күндө волонтердук кыймылдар менен иш алып барууга Саламаттык сактоо министрлиги даяр. Бул боюнча волонтер медиктер кыймылынын дараметин күчөтүүдө. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын улуттук Кызыл Жарым ай коому менен биргеликте калкка волонтерлор жана кызыктар тараптардан алгачкы жардам көрсөтүү программасын иштеп чыгуу болуп эсептелет. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели. По данным Центра электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, на начало 2020 года всего по республике врачей 13 790. Из них в настоящее время работают 53%. Средний медперсонал 33 518. Из них в настоящее время работают 50%. Младший медицинский персонал 12 508. Из них работают 46%. Это с учетом того, что 10-14% приходится на группу риска, порядка 10-12% находятся на листе временной нетрудоспособности. Кроме того, медицинские работники находятся в отпуске без содержания, в отпуске по отдыху и по уходу за ребенком. Для обеспечения медицинскими кадрами организации здравоохранения республики Минздравом проведено распределение выпускников, окончивших ординатуру Кыргызской государственной медицинской академии на бюджетной форме обучения. Это 169 человек. Если детально, то это Баткенская область 12, Нарынская область 5 человек, Таласская область 4, Ошская область 31, Жалабатская 19, Чуйская 27 и Сыкульская область 8 человек. Кроме того, Министерством здравоохранения Кыргызской Республики в рамках программы «Депозит врача» проводится доплата финансовых средств в сумме 38 692 сомма один раз в квартал с удержанием соцфонда и налога для врачей, работающих в отдаленных районах, малых городах и сельской местности. Всего данной программой охвачены 175 человек.
Если детализировать, то по Нарынской области 16, по Баткенской области 49, Джалабадской области 38, Ошской области 27, Иссыкульской 24, Чуйской 7, Таласской 14 человек. Более 70 выпускников Бишкекского медколледжа, окончивших на бюджетной основе, распределены и направлены в организации здравоохранения города Бишкек. Для закрепления врачей на местах большая роль отводится органам местного самоуправления по предоставлению жилья, социального пакета, обеспечения углем на зимний период времени. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Кыргызской республике по COVID-19 в настоящее время Минздравом проводится работа по следующим направлениям. Это формирование резерва кадров медработников, добровольцев, которые с марта месяца текущего года по направлению Министерства здравоохранения трудятся в организациях здравоохранения, в дневных, ночных стационарах, в обсервационных зонах. Всего в данном реестре у нас 870 человек. Кроме того, формирование реестра ординаторов, это порядка 600 человек, из них 300 уже имеют опыт работы и в настоящее время трудятся в указанных стационарах. Кроме того, это реестр студентов медицинских факультетов, это 400 человек, из них 250 имеют сегодня опыт работы. Данная работа проводится во исполнение приказа Министерства здравоохранения о привлечении к практической деятельности студентов 4, 5, 6 курсов и ординаторов на период чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения по коронавирусной инфекции, независимо от форм собственности. Учитывая большую потребность системы здравоохранения по некоторым специальностям, так, например, по данным Центра электронного здравоохранения, на начало текущего года анестезиологов, реаниматологов в системе здравоохранения 588 человек, инфекционистов 222 человека, пульмонологов 37, врачей скорой помощи 58, вирусологов, бактериологов 124, эпидемиологов 222. Министерством здравоохранения утвержден приказ о реализации постановления правительства Кыргызской Республики об утверждении перечня специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2020-2021 учебный год. И выделены грантовые места для Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева по специальностям лечебное дело 210 мест, медико-профилактическое дело 60, при этом увеличено на 20 мест по сравнению с прошлым годом, педиатрия 40 мест и сестринское дело 10. Данным же постановлением для Ошского государственного университета выделены 80 бюджетных мест, из них по специальности лечебное дело 40 мест, медико-профилактическое 20, педиатрия 15. Минздравом также утвержден приказ об утверждении плана приема в ординатуру на 2020-2021 годы, где выделены бюджетные места на специальности эпидемиология 30 мест, инфекционные болезни 22 места, микробиология, вирусология 30, анестезиология, реанимация 26 мест. Кроме того, учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с коронавирусом в Кыргызской Республике, на 2020-2021 год увеличены бюджетные места по специальности пульмонология 35 мест, скорая медицинская помощь 12, клиническая лабораторная диагностика 20. В соответствии с поручением президента Кыргызской Республики Сооронбая Шариповича Жээнбекова Минздравом проведен анализ и направлены письма Министерства финансов, Министерства образования и науки с просьбой выделить дополнительно 250 бюджетных мест при наличии 390 мест на данное время. Кроме того, Минздравом планируется проведение работы с волонтерским движением, с медиками-волонтерами по повышению потенциала в части навыков в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, совместно с Национальным обществом Красного полумесяца разработать и стандартизировать, внедрить программу по обучению оказания первой помощи населению со стороны волонтеров и заинтересованных сторон. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировали начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна и начальник управления человеческими ресурсами и организационной работы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Баубекова Айгуль Абдрахмановна. Спасибо за внимание.